жалпы элдин оюнда болгон дагы бир сурообуз бар Деңиз Байкем экөөбүздүн. Бул суроону аттап өтпөсөк, биздин көрүүчүлөрүбүз дагы таарынып калышы мүмкүн. Ушул жалпы журтубуздун дайыма ушундай аалы акын, көптөгөн кыргыз казак айчтарын жеңүүчүсү, кыргыз республикалык айчтардын жеңүүчүсү эмне үчүн көптөгөн жылдар бою айчтарга чыкпай калды? Ушул биз карап өтсөк 8-9 жыл болуп калыптыр. Эмнеден улам сиз айчтарга чыкпай калдыңыз? Ошону айтып берсеңиз. Кармай турган жерден кармайт экенсиңер да. Бул тема мага аябай оор тема. Жүрөгүмдү тилип, канатып кете турган тема. Анын өзүнүн бир себептери бар. Эми ал айтыла турганда сөздөр бар, айтылбай тургандагы сөздөр бар. Ошон үчүн мен муну көп жерде айткым келбейт. Силер элестетсеңер, мен мектепте алгебра, геометрия деген сабактарды жакшы окуй алган жокмун. Анткени багытым акындык өнөр болгондон кийин мектептен баштап адабиятты, тарыхты жакшы окууга аракет жасадым. Демек, мектеп учурунан баштап мен акын болууга даярдандым. Институтту 5 жыл окудум. Ал жерде дагы акындык боюнча үйрөндүм. Жашоодон тажрыйба топтодум. Эми быштым, эми ырдап, эми айтышка чыгам деген кезде айтышты токтотууга туура келди. Анын бир нече себептери бар. Бирок аны мен айткым келбейт. Айткан сайын ыйлагым келет, эстеген сайын ыйлагым келет, жүрөгүм тилинет. Ушунча бир өмүр даярданып келип туруп, анан аны токтотуп коюу мага оңойго турган жок. Көңүлүм чөктү. Өзүм чөктүм. Депрессияга кабылдык. Башка бирөө болсо балким ичип кетмек беле, чегип кетмек беле. Кудайды таанып калгандыгыбыз үчүн бул нерседен араң-араң сакталып калдык. Ошол учурда мени ошондой абалдан, жагдайдан көк бөрү оюну сууруп кетти. Атка алаксыдым, көк бөрүгө алаксыдым. Мен ошон үчүн көк бөрүнү жакшы көрөм. Атты жакшы көрөм. Алар мени сууруп чыкты. Ошол кезде менде ушундай ой пайда болду. Ат менен сүйлөшөм. Ат менен сырдашып отуруп, адамдарды жакындан тааныган сайын атты жакшы көрүп баштадым. Деген ойдун тегерегинде көп ойлондум. Анткени атка сырыңды айтасың, ал башка эч кимге айтпайт. Бүгүн дагы жүрүп отуруп 9 жыл аралыгында ошол нерсенин баарын унутуп жөнгө салып, анан азыр эми унутуп келаткан жараны кайра сиздер тырмап атасыздар да. Бирок өнөр бир гана айтыш менен чектелип калбайт экен. Бул айтыш деген акындык өнөр чоң бутак дарак болсо, айтыш өнөрү анын бир болгону бутагы. Андан тышкары эл ырчысы эстебес тобу менен 7 концерт иштеп чыктык. 7 концертибиздин 2 концертине 2 президент келип, көрүп отуруп, катышып, колдоп, буну баарына жайылтыш керек деп, керек болсо биздин эстебес тобуна бир автобус белекке берип кетти. Мурунку ажообуз. Кийинки ажообуз дагы келип, өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, жакшы белектерин берип кеткен. Бул деген сөз, демек биздин койгон концерттерибиз президенттер келип көрө турганчалык деңгээлде жакшы болду деген сөз. Бир эле концертибизди элдин суроолору менен 11-12 жолу кайталап бердик. Орундуктар жетпей калгандыктан ортодогу адамдар өтчү жолдорго дагы өзүнчө стульчиктерден коюп, отургучтардан коюп, кошумча билеттерди чыгарып концерт коюуга туура келди. Андан тышкары жакында Раймалы
Бекимай деген мюзикл коюлду Кыргыздарда биринчи. Ошонун либреттосын, тексттерин, ырларын бардыгын даярдап жазууга анда дагы катыштык, аракет кылдык. Азыр Кыргызстанда эң жакшы мюзиклдардан болуп, аябай суроо талап көп болуп, эл батпай жакшы кабыл алынып жатат. Демек, булар дагы эмгек, булар дагы өнөрдүн аркасы. Анан айтышка чыкпай калса эле болду, баары бүттү деген сөз эмес. Биз андан да башка жанрларында, андан да башка тармактарында кызмат кылууга болот экенин түшүндүк. Албайке